Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз кайрадан өзүбүздүн Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен кечээ Манас эпосу боюнча биринчи жолу илимий негизде изилдей баштаган Чокан Валиханов жөнүндө силерге айтып берген элем. Эми болсо бүгүн биз экинчи дагы бир окумуштуу жөнүндө сөз жүргүзсөк, ал киши дагы биздин Кыргыздын баатырлык эпосу жөнүндө маалыматтарды бүт дүйнө жүзүнө жайылтуу боюнча аябай өзүнүн чоң салымын кошкон. Бул Василий Васильевич Радлов деген орустун окумуштуусу болот. Ал белгилүү окумуштуу чыгыштануучу, түрколог, этнограф, котормочу. Бул кишинин чыныгы аты Вильгельм Фридрих Радлов болуп, бул киши өзү улутун немис. Ал 1937 жылы 17 январда Берлин шаарында шаар полициянын комиссарынын үй-бүлөсүндө туулган. 1954 жылы гимназияны бүткөндөн кийин ал Берлин университетинин философия факультетине кирген. Ал жерде ал чыгыштануу илимине кызыгып, көрүнүктүү окумуштуу Вильгельм Шоттон сабак ала баштаган. Вильгельм Шот болсо 1864 жылы Кыргыздардын тарых боюнча үлпадаттары боюнча аябай жакшы илимий эмгекти жараткан көрүнүктүү окумуштуулардын бири болгон. Анын таалимин, тарбиясынын таасиринде Радлов Россияга барып, ошол жерден түрк тилдүү элдерди окуп, алардын турмушун, маданиятын үйрөнүүгө чечим кабыл алынган. Ал өзү Радлов 1958 жылы Йен университетинде өзүнүн окумуштуулук диссертациясын жактаган. Анын темасы Азия элдерине диндин тийгизген таасири деген диссертацияны жактаган. Ошондон кийин ал 1959 жылы түрк элдеринин фольклордук, лингвистика, этнографиялык материалдары боюнча кызыгып, бул багытта иштеп алган. Бул кезде ал Россияга келип, атындагы Василий Васильевич Радловду өзгөртүп, ушул жерде отурукташып калган. Ошондон кийин ал Радлов Кыргызстанга бизге 2 жолу келип кеткен. Ал 1862 жылы биринчи жолу келсе, экинчи жолу 1869 жылы келип, ошондо биринчи келгенинде ал Манастан үзүндүлөрдү жазып алган. Тилекке каршы ал кимден жазылып алганы белгисиз бойдон калган. Андан кийин ал 1969 жылдан кийин кайрадан келип, Токмокто кыргыздардын арасында 1 айдан ашык жашап, өзүнүн дагы кошумча материалдарды топтогон. Кыргыздардын үлпадаттары, ырлары, Манас эпосу, дастандары, бүт бардыгы боюнча маалыматтарды топтогон. Андан кийин ал 1969 жылдан баштап 1885 жылга чейин топтолгон материалдардын үстүнө толук ойдон иштеп, аларды системалаштырып, андан кийин ал өзүнүн эмгегин жазган Образцы народной литературы северных тюркских племен деп туруп, өзүнүн китебинин чоң эмгегинин биринчи томун чыгарган. Экинчи тому болсо 1868 жылы чыгып, үчүнчүсү 1870 жылы чыккан. Бул жерде толук ойдон түрк тилдүү элдердин маданияты, тарыхы, этнографиясы, бүт бардыгы аздыр көптүр толук бойдон берилгендиктен бул эмгек Василий Васильевич Радловду дүйнөдөгү эң
көрнөктүү түрк таануучулардын катарына кошуп чыккан. Дагы бир айтып кетирген нерсе бул Радлов ошондой эле биздин Жусуп Баласагындын Тагдыр бийлик Лагадат деген китебин жарык көрүшүнө жана биздин Орхон Энисай жазууларынын 15 тамгасын, биринчи алгачкы 15 тамгасын билип чыккан, расшифровка кылганга зор салым кошкан. Бул ишти булар дагы бирок Томсон экөө бул ишти жүзөгө ашырышкан. Ошондон кийин Орхон Энисей жазууларын кийинки окумуштуулар толук ойдон окуганга мүмкүнчүлүк алышкан. Василий Васильевич Радлов 1918 жылы 12 майда 81 жаш курагында Санкт-Петербург шаарында дүйнөдөн кайткан. Анын урматына 2002 жылдан бери Санкт-Петербург шаарында антропология жана этнография музейинде жыл сайын 3 күндүк Радловдук окуулар деген иш-чаралар өткөрүлүп турат. Ал жерге бүт дүйнөдөгү этнограф, антропологдор, фольклор жана тарыхчылар келип ошол жерден бири-бири менен өздөрүнүн жаңылыктарын алмашышат. Мына бүгүн айтайын деген ушу экинчи көрүнүктүү окумуштуу Василий Васильевич Радлов жөнүндө кыскача баян ушул. Эми болсо биз кайрадан биздин өзүбүздүн Манас романын окууга кайрылып көрөлүк. Мен силерге мурда айткандай мен 5 томдуу роман жазганмын. Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде аны мен толук ойдон Кыргыз билим берүү академиясынан экспертизаны өткөзүп, ол 5 том тең, мына турган 5 том тең толук ойдон кыргыз адабияты программасы боюнча кошумча китеп катары мектептердин программасына кошулган. Мындан сырткары мен бул китепти өзүм орус тилине которгонмун. Ал дагы экспертиза өткөрүп, ал дагы мектеп программасына кошулган. Бул китептерди ким сатып алгысы келсе, анда мен атайын сайт ачып койгон epos-manas.com деп, ошол сайттан каалоочулар бул китептин орусча, кыргызча варианттарын электрондук вариант сатып алса болот. Эми биз китепти окушубузду мантайлы окуйт. 4-күнчү бап. Манастын Эсенкандын жиберген тыңчылары менен Нескараны жайлаганы. 6 айлык калмактарды чапкан Манастын аты Алайга, даңкы Далайга жетип, эрликтери тууралуу Бейжиңге угулду. Эсенканга Кыргыздын баатыры жөнүндө башкы кечил жеткирди. Манас тууралуу жаңылык туккандан кийин ал токтоосуз салкын чарбактан кайта элек Эсенкандын чатырына барды. Эмне жаңылыктар менен келдиң, кечил сурады андан хан. Ханым, деди башкы кечил, Алтайга жиберген кишилерибиз келип Манас жөнүндө маалымат беришти. Алар эмнени билишиптир? Манас жакты Кыргыздын байынын уулу экен, жооп бере баштады башкы кечил. Жашы азыр 11-де. Ал аябай күчкө толуп каршы чыккандардын баарын сазайын бериптир. Калмактарды Корк деген баатырдын куркун өлтүрүп, манжулук калмактарга болушуп, 6 айлык калмактарга кызыл кыргын салыптыр. Бул Манас оңой эмес көрүнөт. Мен сизге муну качантан бери айтып жатпаймынбы? Ханым кызууланды башкы кечил. Акылмандардын баары Манас чоңойгондо ааланга түлүк салып, чоң бейитинге ок атат деп жатышат. Бир топко чейин эгиндеги кара сакалын оңалап каны менен сылап ойлонуп отурган Эсенкан башын көтөрүп, башкы кечилге кайрылды. Кош, сенин кандай сунушуң бар? Ханым, ою терең аярлар, акылмандар падышадан буйрук алып, Манаска каршы чыгып, Кыргыздын бар тамырын кырсак деп жатышат. Сен эмне деп жатканын түшүнүп жатасыңбы? Кечил жини келди Эсенканды. Түрктөн аял туубайбы? Бир аялы тууду деп дүүлүксө Кудай урбайбы?
Biz Kırgızстарды 60 жыл мурда басып алып, алат болсын тартып алып, күжүрөтүп, тұқым құрут қылып баратабыз. Аларға қарсы аскер жөрүүгө байкап турсам эч кандай негиз жок. Сиз Манасты тимеле коелу деп жатасызбы, ханым? Уза болгон жашыра албайсыз, башкы кечиң. Жок, андай кылбай, аңдап ишти кылалык. 40-50 калым алып төбүнөн 7 Кытай зоргосун Кыргыздын журтуна жиберем. Алар жакыбы кандай жерде экен, баласы Манас ер бекен, каяша кылып биздерге кол салуучу эл бекен. Же корголоп жүрүп бай болгон, менин комутум толбос кем бекен. Ушунун баарын билиштим. Жарайт ханым деп жооп берди башкы кечир. Ошондон кийин кызуу даярдыктар башталып, бир нече күндөн кийин Алтайга барууга 45 нар төбөгө артылган жүк, 6 Кытай керменчи, 10 калмак, 10 уйгур сарт даяр болгондо, Керимин башчы Кытай төрөгө Манастын кабарын сөз сүйлөөгө Эсенкан каттуу буйрук берди. Кара кундуз тебети, ажыдан сүрөтү бар, кызыл чапан кийген, белиндеги жазык кары, кайыш куруна сабы алтын кылыч тагынган керуен башы бул буйрукту аткарбаса башынан ажырашын түшүнүп, аны кантип аткаруу жөнүндө жолду карап ойлонуп баратты. Алтайга жеткенде кербен Манастын кабарын билген Алтай төбүнүн тоонун өксөлөп, эски жол менен аралга жөнөдү. Кытайларды түйшүккө салган Манас болсо, 11-ге чыгып башына кара булуттар үйлө баштаган менен иши жок, шапак тээп жүр. Урунарга тоо, урушарга жол таппай, айылды чаңызып жүргөн бала күндөрүнүн биринде атасынан жылкылар карап келген уруксат сурады. Анын макулдугун алып, төбөдөй шаңдып төрт насый болгон айбан босту минип аргытып, балалыктан эригип жолундагы бөксө тоону ашып, коктук колотду аралаган бала алдынан түлкү, кашкулак, каман жолукса карабай, эрмек ордуна санабады. Алтын бастан жүрүп кеч келгенде кандыгасындагы күл азыгын жеп талаада төнөп калды. Эртеси таң атканда жолун улантып, 5-ге жакын бир белес ташса, жол боюнда тогон тамгасы бир башка, өңкөй баары сүрткашка 1000ге жакын жылкы көрүндү. Ал кимдики экендигин билейин деп Манасага арылып жетип барса, төбөлө шуурушуп, козу союп кондурган Айнакул менен дагы бир бала жылкы кайтаргандардын ичинде бар экен. Эки өңөр бери жүргүлө деп Манас аларды ээрчитип атасынын жылкысына бет алды. Аны тапкандан кийин Манас жылкычынан сурап, үйүрдө 20 000 тубар бээ бар экенин билди. 22 жылкычын жүйүп алып, Бала Баатыр кысыр эмди тайлардан аларга 3-тү сойдуртtu. Өзүнүнкүлөр көргүлө деп Манас жылкычынан баарын ыраазы кылды. Айнакулдун 1000 жылкысын өз турган жерге айдаттырып келип, кошту жанаша тигип, баары союн күлкү тамашага батышты. Бетегени жулдуруп, белгисин жерге урдуруп, Аземил дарыясынын жанында кан жолдун ортосуна Манас 40 таман орто чийдирди. Оюнга топтогон 32 бала 2-ге бөлүнүп, ордону 9 корголду баштап жиберишкенде, айлана балдардын күлкүсүнө, ызы-чуусуна толду. Тамагына күнүнө бир тайдан союшуп, мүнөзү канзадай болгон балдар жыргап, 9 коргол менен алек болушту. Ордо 2 топко бөлүнүп ойнолуучу элдик оюн. Оюндун негизги жүрүшү тегистелген жерге чийилген чоң айлананын так ортосуна кан тегилип, анын тегерегине көпчүккөлөр тизип туруп, чийиндин сыртынан томпой менен атып, же чечкөнү чийиндин сыртына чыгарып. Оюндун бул көрүшүктөн каптап келген аскер башчынын оюндагы канды айланасына жоопкерлер менен кошо оюндагы чүкөлөр жок кылуу максатынан негизделген. Ордо оюнун атасы ортонун элдиндеги сөздөн пайда болгон жөөлү. 45 төбөдө Эсенкандын тыңчылары келген күнү да балдар ордо оюну менен алек болуп жатышты. Кербенчилер аларга бейтаныш оюнга кызыга карап жолун улантпай токтоп калышты. Бул мезгилде ойноо кезеги Манаска келди. Ал чүкө атууга даярданып, аңкай орнуштурган кербенчилерге кыйкырды. Эй, чоочуңдар, төбөңөрдү сыртка тарткыла. Төбөнү тарткаса эле эмне болот экен? Узун бойлуу кеңдал кара тоору кербен башчы Манас кызырына сүйлөдү. Койчу мунун чүкөсү ок беле, эмнеге алууң жетет? Бала унчукпай кулжадан алган эңкени кошо коюп калганда, томпой астын төбөнүн бутун сындырды.
окшеген айылда өкіріп бақырған төбе қырданып кетіп, кербен башы араңдығырға секіріп түшкен гүлгүрді. Мұндан шыққары біренке бар, мына тигенде астын кешек жығылып үстіндегі сарт жөе қалды. Қиыншылық көрдім о Қытайларға тұтқанды сарт. Ешегім ташталқан шығарды, бұл қырғыз бола. Отысынған төбесінің жанында отырып қалған кербен башы жерге қатып түйген 30 қалай орнынан тұрды. Бұл қандай бола, ачулана қиқырды. Шамасы біздеп жүрген мана ұқсайды, қана жігіттер. Қарма бұламын. Белдеріне қылыш байланған, қолдарына қысқан айда қармаған, шылқ көк темір киінген жеті Қытай аттарынан түшіп, Манас қасылышты. Баланың 30 жылды шаға болушып, ұшташу башталды. Манас Қытайларды сауап, сазайын бере баштады. Ал жанына келген кербайын басшыны беліндегі құрынан қармап көтеріп жерге чапқанда, Қытай ошол жерге тік тартпай мүлк кетті. Үрей ұшқан, алтықта қарсылық көрсеткен дары тоқтатып бағынып кетішті. Ошонда Манас Қытайлармен оң қалмақты сойдыртты. Ордан қызыл қаңқыл ойратпаудан қылды. Сап кербеншілердің қолдарын байлап, төбелердің мұқтарын бір-біріне олап, тұшап қойғандан кейін Манас тұтқындарға қайрылды. Сумсайбаңар батырлар деді ал. Сілердің жүгіңерді мен олжаға алам. Анын алдында отырған жапалдаш бойлы чапча, қара торып, сарт орнынан тұрды. Алсаң батыр, барын ал, қалтырай жауап берді. Бақталып қара чапанша беліне жазақ белбеу байлаған, башына ағала топ киген сарт. Біздің ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бар болған жанымызды қиба. Сарттың сөздеріне Манас 30 бала қатқырып күлішті. Мақұл қибаса қибайын, бирок сілер атыңарды айтқыла, кимсіңер, емнен қыдырып жүресіңер бар. Деп Манас Сарттың қолындағы жібін шешті. Сарт тіптен қызарып кеткен қолдарын ұшалап, сұрауға жауап бере баштады. Біздің үшіміз ұйғырдан төбес түріктен. Сен қан бізге үрістенде іш қылған, жашынан балбандық қылған Манас деген бала бар екен. Анын қабарын біліп келгілеріп ұрып бергендіктен жергеніңізге келіп қалдық батыр. Білгіңер келсе, біліп алғыңа сүрлігін қатты бала. Атам Жақып, атым Манас. Жігіттер, ары тарт десе болбостан, маға доғысып қатылғанда ширақтан байлағы, жылғаға сүйреп барып, қымындай неме қойбостан, киімін тонып алғыла. Анын жандағы балдар мақы болып бұрдадық чуылдашты. Ашық бағыла жігіттер тоқтаттыларды Манас. Мұның бары өзін салғанымыз тура емес, ұшындықтан атам Жақыпқа, Балтаға, Бердікеге, Дамбулдаға, Оспырға, Саламатқа қошы қабар салғыла. Бары келіп Манасты тапқан дүниесін байқап, бөліп алсын. Қабар салғыла қалқымы, қарап тұрды Манасты қыла тұрған салқына. Мына ұрматты жолдаштар, бізге бөлінген уақытта соңына жетті. Сілерге айтқандай, сілер кітептерді өзіңердің жақсы көрген аваларыңарға, енелеріңерді өзіңердің оқыған мектептеріңе, айылдық кітапханаларға берсең, мұнда жақсы қайғылық қоғылып, байлап, ойлаймын, алардағы разы болып, сілерге шын көңілден ақ батасын берішті. Үшінімен көрсетуішті аяқтаймыз. Дағы жолға шыққанша саламатта болыңыз.